Аялдар жок калды. Анда билим берүү министрлигинде эле кетирип койгулачы, министринде эле. Ошол деле кетсин ал деле. Анда таптакыр эркектердин өкмөтү деп тиги жаңгагы үйүнө жазып алгыла. Андай болбойт да. Аял кишилерди кызматтан тынымсыз алып атасыздар. Бұл өкмөттүн расмий сайты. Министрлер кабинетинин 22 мүчөсү бар болсо, алардын арасында жалгыз айым агартуу министри Догдургүл Кендирбаева. Бул эле эмес, аймактарда да жетекчилик кызматтарды аркалаган айымдар жок экенин 4 апрелде депутат Эльвира Сурабалдиева айтып чыккан. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир дагы мэр кызыбыз жок, губернатор кызыбыз жок, аким кызыбыз жок. Айымдардын чечүүчү кызматтарда болуусу эмне үчүн маанилүү? Гендердик квота деген эмнеге керек? Ага мырзалар кантип тоскоол болушууда? Азыр айтып берем, сиз чек медианы көрүп атасыз. 30 жылдан бери барган сайын бийлик бутактарында аялдар азайгандан азая берген. 1996 жылы министрлер кабинетинде 6 аял болуп, өкмөттүн 36%ын түзгөн. Ал эми 2001 жылы бул көрсөткүч 24%га, 2008 жылы болсо 15%га түшүп кеткен. 2011 жылдан тарта өлкө башчылары орто эсеп менен 2-3 аялды жогорку кызматтарга дайындаган. Айымдар көбүнесе вице-премьер министрлик кызматтарды аркалап, саламаттык сактоо, билим берүү, юстиция жана финансы министрликтерин жетектеп келген. Дүйнөдө көпчүлүк өлкөлөр жана уюмдар айымдарды жетекчилик кызматта кеминде 30-40% болушун камсыз кылууга умтулат. Себеби мындай квалификацияга ээ болгон эркектер менен аялдардын ортосунда тандоо керек болгон учурда көбүнесе эркектер тандалат. Гендердик квота дал ушул теңсиздикти азайтуу максатын көздөп ишке ашырылган. Жогорку кеңештин курамындагы 90 депутаттын ичинен 19 гана эл өкүлү айымдар. Алардын арасынан бир мандаттуу округтан шайланып келген жалгыз аял депутат Эльвира Сурабалдиева. Калган айымдар партия тизмегинен квотанын жардамы менен парламентке келген. Бул деген квота иштебегенде азыркы парламентте айымдар мындан да аз болмок деген бүтүм чыгарууга негиз берет. Бирок ага карабай эркек депутаттар квота боюнча терс пикирин билдирген учурлар дагы бар. Гендер дейбиз, гендерде биз дайыма артыкчылыктарды беребиз, тең укуктуулукка шайлоого келгенде гендер иштебей калат. Шайлоодо да караш керек гендер маселесин, квота маселесин карашыбыз керек. Бардык жерде тең, кээде ашып кетет да, шайлоого келгенде эле түшүп калышат да. Сылабыбыз бизге орун беришиңер керек, квота беришиңер керек. Башка учурда тең. Эркектерден укук талашат, эркектерден орун талашат. Ушул нерсени караш керек, туура. 2005 жылы Жогорку кеңештин 3-чакырылышынын курамы жалаң эркектерден турган. 2007 жылы аялдардын парламентке шайлануусуна атайын квота киргизүү сунуштары бериле баштаган. Кийинчерээк Жогорку кеңешке 30%дан кем эмес айымдар келиши керектиги тууралуу мыйзам кабыл алынган. Бирок Кыргызстандын тарыхында Жогорку кеңешке эл өкүлдөрүнүн 30%ын айымдар түзгөн учур болгон эмес. Чечүүчү кызматта 30%дан кем эмес аял камсыз кылып берген өлкөлөрдө көпчүлүктүн кызыкчылыгын эске алган мыйзамдар кабыл алынаарын Бириккен Улуттар уюму билдирген. Ал эми жергиликтүү кеңештерде болсо 30% квота кабыл алынганга чейин депутат айымдар 11%дан ашпай келген. Кээ бир айылдарда жалаң мырзалар депутаттык мандатка ээ болгон. Андан улам жергиликтүү маселелер тиешелүү деңгээлде чечилбегени айтылып келет. Маселен, жергиликтүү кеңештерде аялдардын аздыгы же такыр болбогону социалдык көйгөйлөрдүн чечилишине терс таасирин тийгизери айтылган. Мисалы, мектеп, бала бакча көйгөйлөрү, ооруканадагы шартты жакшыртуу, эне менен баланын өлүмүн азайтуу, аялдардын саламаттыгына кам көрүү, үй бүлө институтун бекемдөө, балдарга татыктуу жана туура тарбия берүү сыңары өзөктүү социалдык маселелерди эске алынбай калышына шарт түзөт. Эске салсак, Кыргызстандагы калктын жарымынан көбүн же 50,5%-ын аялдар түзөт. Дээрлик 3/1 бөлүгү жаш балдар, 18 жашка чейинки жарандардын саны 2,7 миллион. Бирок алардын маселелерин көбүнесе мырзалар чечип келет. Айымдар үчүн милдеттүү 30% квота киргизилген мезгилде кээ бир айылдарда шайлоо өнөктүгү кадимкидей чыр-чатактар менен коштолгон. Мисалы, Орок айылдык кеңешинде эркек талапкерлер квотанын болушуна нааразы болуп, аялдарды тизмектен чыгарууну талап кылышкан. Аял мine албагандармы? Эркектер юбканы алдында жүрөтмү? Кыйын болсо токтотпош аялдын артында. Үйдөн бир үй бүлөнү башкара албайт турган чыгып алса бергенсиз. Ал эми 2019 жылкы жергиликтүү кеңештерди шайлоо учурунда Саруу айылдык кеңешинин талапкер мырзалары ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековго чейин арызданышкан. Квотанын киргизилишине нааразы болгондор президент менен спикерге кат жазып, шайлоонун өтүшүнө тоскоолдук жаратууга чейин бараарын айтып чыгышкан. Президент Садыр Жапаров бийликке келген учурда бийлик бутагына 30% аялдар дайындалаарын айткан. Бардык тармактардан карап чыгып туруп, өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Сөзсүз түрдө аялдардан кошобуз. 30% аял болуш керек негизи.
өкмөттүн курамында, анан жаштардан тартабыз жумушка. Бүгүнкү күнү дагы ушу аялдарды сыйлап, квота бөлүп берип, жогорку кеңешке, бийлик бутактарына, анан айылдык кеңештерге ушундай алып келип отурганыбыз, бул биздин тарыхыбызды унутпай, аялдарды тең укуктуулугун сактап сыйлаганын билдирет. Ал эми министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаров Финляндия сапарында болгонун айтып, мындан улам таасирленген социалдык тармактардагы паракчасына жазып чыккан. Мен жалпы эле аялдарга, анын ичинде саясаттагы аялдарга дайыма сый мамиле кылып келем. Биз бул маселе боюнча Финляндиядан үлгү алсак жакшы болмок деби. Мен 2004-жылы бул өлкөгө иш сапар менен барып, Фин парламентинин 70% аялдардан турарына күбө болгом. Эмне үчүн көпчүлүгү аялдар деп ойлойсуз? Анткени аялдар экономикалык шарттарды түзүшсө, эркектер бизнес тармагын өнүктүрүү аракетиндеги. Аялдар менен эркектердин мындай ыкмада ар кайсы тармактарды өнүктүрүүнү бөлүп алышканы болуп көрбөгөндөй натыйжа берет. Бирок Жапаров жетектеген министрлер кабинетинде болгону 2 гана министр айым болгон. Ал эми Акылбек Жапаровду суктанткан Финляндия өлкөсү тууралуу айтып берейин. Финляндия 8 жолу катары менен дүйнөлүк бактылуулук докладында 1-чи орунду ээлеп келет. 5,5 миллион калкы бар Фин мамлекети дүйнөдөгү эң бай өлкөлөрдүн арасынан 23-чи орунда турат. Ал эми сөз эркиндиги боюнча алгачкы 5-тикте өлкөдөгү орточо айлык акы $4,400 түзөт. Бул Кыргызстандын көрсөткүчүнөн дээрлик 10 эсе көп. 2023-жылы парламентке келген эл өкүлдөрүнүн 46% айымдар түзөрү маалымдалган. Кийинки парламенттик шайлоодо 30 округтан 3 депутат шайланып келет. Бардыгы болуп 90 мандат каралган. Ар бир округтан келген 3 депутаттын экөө өзүн өзү көрсөтүп шайлагандар болсо, дагы бирөө партиялык тизмектен келет. Саясий партиялар ар бир округга бирден талапкер мүчөсүн коюп, шайлоо өнөктүгүнө катыша алат. Ар бир округтан 3 депутат келсе, алардын бири сөзсүз айым болушу керек деген талап бар. Ошентип жаңы мыйзамга ылайык жогорку кеңештин кийинки чакырылышында 30 аял депутат болору күтүлүүдө. Ал эми сиз бийликте аялдардын көбүрөөк болушун каалайт белеңиз. Бул тууралуу пикир калтырып видео менен бөлүшүңүз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Рысбек Ильязов болдум. Көрүшкөнчө.